Садыр Жапаров Курманбек Бакиевди алып келет экен деген элдүү дүрбөдү канчалык деңгээлде негиздүү? Эмне мынча мындай козутуулар анда мында соц тармактарда чыгып калып акыркы күндөрү күчөп жатат? Билгенимди илгери эле жазып койсомбу деп ойлонуп эле жүргөм, бирок ансыз да шултоо таппай отургандар азыркы Ажоостун супер фанаты, кошоматчысы мени мына бул фанат Бакиев тактап жатат. Демек Жапаров Бакиевди алып келери чын деп Ажоосту тутуп эле кетишпесин деп унчукпай отурууга туура келген. Азырда жазбашым керек эле, бирок чындык чыркырап жатсачы. Эл да кайсала барлашып калган. Жалган төгүн маалыматтарга баштары маң болуп, кимге ишенерин билбей отурсачы. Анализим боюнча баары эле билип калды. Бул чындыкты болгон айткандан коркушат, жазгандан коркушат. Ооба, чындыкты билсе да билгиси келбегендерди, бир бетке эле түшүнгүсү келбегендердин каргап шилүүсүнөн коркуп атышат. Чынында азыр Бакиев менен Жапаровдун кымындай да байланышы жок болгону. Жапаров Бакиев бийлегинде бийлик бутагында болгон. Депутат, комиссар, жардамчы жана өлкөнүн иш алып баруусу окшош. Ал тышкы саясатта балансты кармоо, мамлекет көз карандысыз экономика өсүш керек, инвесторлор менен кызматташуу керек. Бир эле Россияга байланып туруу зарыл эмес деген иш алып баруу жана саясат. Ал эми экинчи жагда Бакиев дагы Жапаров дагы биздин бир боор энебизге жаккан эмес жана жакпайт дагы. Бакиев учурунда экономикада жакшы өсүү болгон, төмөнкү сүрөттөрдү анализи турат. Бакиев дагы Россиядан башка дагы өлкөлөр менен кызматташкан. Кытай менен эң ири долбоорду 2010-жылы май айында ишке ашырмак экен план боюнча. Бир боор энебизге ал долбоор айрыкча жаккан эмес эле. Ошол себептен 6 ай мурун катуу даярдык көрүп, апрель айында Бакиев бийлигин көтөрүп чапкан экен. Кайра гана карапайым эл, убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен ак падышанын оюнчугу болуп, куруу ушакка ишенип, куруу жалага ишенип, бейчеки канын төгүштү, жандарын беришти, тезек жак деди, свет кымбаттады жана тыйын телефон байланышы куратты. Болгону ушул эле жала эле. Албетте карапайым элге күнүмдүк жашоосунун чыгымы маанилүү. Тышкы саясат менен келечектин экономикасы элди кызыктырбайт дечи. Аны тиги жиксулар билет да, ошол майда барак шултуулар менен элди көтөрүп чыгышкан. Ал эми Бакиевдин калган жүргүзгөн саясаты экономикалык көрсөткүчү багыты иң сонун эле болгон экен. Алдандык, Бакиев кетти, аянтка чогулуп алып, биз эмес Бакиев өзү билбей калган. ТМЗдын алдын ала ак падыша жөнөткөндөрүн огуна ушту, кан төктүк. Чындыкты айтып берди, бирок туш-туштан кыскан тышкы күчтөрдүн кысымы менен өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду. Чындыкты билген ош эли мына көтөрүлөбүз деп турганда элди алаксытыш үчүн жана дагы ар дайым чек аранын айынан чуулган түштүк тарапты уйгурларга өткөрүп автоном статусун берүү үчүн Лондондогу уйгурлар уюмунун жардамы менен ош когланын баштап жиберишти. Дагы алдандык, дагы да эл кырылып жатты. Тилер болсо мамлекетти тоноо менен алек болуп жатты. Жыйынтыгында Бакиев өлкөнү тоноп жаш балдарды атып кетти дешип, баарын Бакиевге шылташты. Бакиев өлкөдөн почти жыланга чейин чыгып кетиптир, бирок ал эң ири долбоорду биздин мамлекетке курула турган Россия жаналгычындай корккон бир нече миллиарддык долбоорду өзү менен кошо алып кетти. Ал долбоорду Белоруссияга алып барып берди. Белоруссиянын экономикасы өстү. Лукашенко Бакиевге ыраазы болуп, резиденциясынын жанынан жер берди, мага жакын жанымда жаша деп. Биз шорду убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн колуна өттүк, эл итке минген боюнча калды. Баягы свет кымбаттады, кымбатчылык 2 эсе 3 эсеге өстү. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү бир айдын ичинде долларлуу миллионерлер болуп чыга келишти. Ак падыша болсо бизге өзүнүн сүймөнчүгү Атамбаевди президент кылып шайлап берди. 10 жыл бою бизди Атамбаевдин колу менен каалагандай калчады. Билимди умышленно талкалады. Бийликке шопурлар келди, бийликке бизнесмендер келди. Тышкы карыз 5 эсе өстү, ички карыз андан аша чабы өстү. Ар кайсы уюмдар өлкөгө элдин аң сезимин талкалоо үчүн активдүү кирип башташты. Эч ким маани берген жок. Атамбаев болсо Бакиев баштап кеткен долбоорлорго лента кесип, мен жасадым, мен курдум деп мактана берди. Эл алданып жатты. Ачынында 10 жыл бою мамлекет тонолууда гана болду. Ак падышага Кыргызстандын бул абалы абдан ыңгайлуу эле. Негизи эле ак падышага эле эмес, баардык тышкы күчтөргө биздин мамлекеттин гүлдөп өсүшү керек эмес эле. Эми мына Кудайымдын боорорду эле дагы бийлик башына иштей турган кыргыз үчүн, өлкө үчүн жанын берген Ажо Садыр Жапаров келип отурат. Эми дагы да бул Ажообуз бир боор энебизге жана убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен алардын жан жөкөр жактоочулар да жакпай турат. Куруу жала, куруу бет тырмоолор, элди алдоо, көкүтүү, митингди үндөө, элди көтөрүү үгүттөрү күч алгандан күч алууда. Ал тургай бир боор энебиз тээжиктердин жардамы менен жазында Баткен жаңжалында чыгарып көрдү. Кудайга шүгүр, Ажообуз акылман экен. Ишке ашкан жок. Эми болсо ичибиздеги ири жыландардын жардамы менен өлкөдөгү саясий абалды курчутуп, кымбатчылык менен кысып элдин бийликке болгон нараазычылыгын күчөтүүдө. Садыр Жапаровго ишенип бул тирешке чыдап беребизби же дагы алданып мамлекетибизди шылуундарга карматып беребизби? Эми аны деле айыл чечет. Мен жомокчу эмес, мен болгону элдин теңинин көбүн билген маалыматты болгонун болгондой тизмектеп жаздым. Бийлик азыр элдин колунда, келечек азыр элдин колунда. Багыбыз менен ырыскы мүмкүнчүлүгүбүздү ыргыта теппейли, бек бололу деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.
Төмөндө Бактыгүл Иманбек кызынын Бакиев тууралуу жазган сөздөрүн окуп, акыйкатты коркпой айткан адамдар бар экенин ичим жылыды. Чындыгында Бакиевти колдогон адамдар миллиондоп саналат. Бирок алар көп тирликтен бошой алышпай биздей болуп Фейсбукка киргенге убактылары деле жок. Ал эми Бакиев жөнүндө жазып койсоң, оздорунан бок кускан трайбалист жугунтукорлор борбор калабасына айлана чөйрөсүндө көп. Алардын өткөн бекерчи жок. Ошондуктан дээрлик баары Фейсбук колдонушат. Бекерчиликтен күн аралатай митинг, тополоңдорго чыгып турушат. Атүгүл коррупционер урууларды бошотуп бердешип, өздөрүнүн уулдарын аппа көрсөткүлөрү келишет. Алар үчүн башка региондордо жашаган адамдар эл катары да көрүнбөйт. Как будто өздөрүнүн Кыргызстандын тагдырын чечкен кыйындар деп ойлошот. Кимди кызматка коюшту да ошолордун сурашыбыз керек. Ким президент болушун ошолор чечишет. Борбор шаарды өздөрүнүн менчиги деп ойлошуп, ит аягын коругундай башкалардай корушат. Бул трайбалисттер Бакиев тууралуу акыйкатты белгилери да келишпейт. Атамбаев Отунбаевын Бакиев камкор деп айткан куру дооматтарын как зомбилердей бөлүшүп, мээлерине куюп алышкан. Кыргызстандын өнөкпөй келишине дал ушул трайбалист жугунтукорлордун салымы зор. Калганын төмөндөгү Бактыгүл Иманбек кызынын жазгандарын билип аласыңар, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Ушуну менен кыргызстандык спортчу 6-рет чемпиондук наамын коргоп калды. Мелдеш түз алып көрсөтүлдү. Кыргызстандык UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко америкалык Лорен Мерфини утуп кезектеги жеңишин камсыздады. Беттеш АКШнын Лас-Вегас шаарындагы спорттук аренасында өттү. Шевченко октагондо башынан аягына чейин лидерликти дээрлик берген жок. 4-раундда катуу чабуулга өтүп, Мерфини жерге чыгып катар-катар сок ургандан кийин калыс беттешти токтотту. Ушуну менен Валентина Шевченко 6-рет чемпиондук наамын коргоп калды. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Эмне эле сүрөтүн жайната бересиңдер, дагы жайнатам. Унчукпай койсо 2 секундтук кадрды тим эле жалгыз калды деп сенсация кылып жибериптсиңер. Уят эле ошол адат. Жаманды көрөт, өз деңгээлине жараша, ниетине жараша ой жүгүтөт жана иш кылат. Ошондой чоң аренада биздин ажоо деп сыймыктаныштын ордунда шылдыңдап жатасыңар. Кыйраткансып, акыл эси ордунда адамга өз ажоңду шылдыңдаган, өз элиңди, өз өлкөңдү шылдыңдаган менен барабар. Сенин достугуңда башка өлкөнүн өкүлдөрү толтура, көргөн душмандын табасын кандырган сенин элиң эмне кыйраткан жакшылык алып келмек элең. Ажоого негатив жазгандар билип алга, деңгээлиңерди канчалык төмөн экенин. Кыйрата турган ишиңди ажоого асылбай эле кыйрата бер. Колуңдан келсе, келбейби былжыраган катын посторуңду каалашыңча жазып отура бер. Только менин президентим асылбай оокатыңды кыл деп ичимен көрөнү Фейсбукта бирөөнүн бир сүзүп тумшугун талкалап салганымды элестетип, моокумун канып отуруп калдым деп Facebook баракчасына Жазира Талайбекова жазды. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов ТОШдагы жолду реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Бишкек Ош жол тилкесиндеги оңдоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Жол тилкесине асфальт бетон төшөлүүдө, аба ырайы жагымдуу болгон учурда курулуш иштери ушул жылдын октябрь айынын башында аяктайт. Курулуш иштери республикалык бюджеттен 165 миллион сом каралган. Улукбек Марипов эл аралык транспорттук жолдун стратегиялык маанисин, анын өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө тийгизген таасирин белгилеп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жыйынтыктоону тапшырды. Ал автомагистралда жол коопсуздугун камсыздоо зарылдыгын баса белгиледи. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Хиджабчан аялды текшерген үчүн дарыгер анын көөсүнөн тепки жеди. Россиянын Нижневаратовск шаарында хиджаб менен келген аялын текшерген үчүн дарыгерди сабаган жаран кармалган. Бул тууралуу видеону Маш Telegram каналы жарыялады. Хиджаб кийген бейтап адиске келип текшерүүдөн өткөн. Дарыгер анын колдорун, буттарын жана ашказанын караган. Андан 15 мүнөт өткөндөн кийин аялдын көөсү кабинетке кирип дарыгерге кол салган. Кадрда бир кишинин кабинетке кантип кирип медиге бир нече сок урганы көрсөтүлгөн. Telegram каналдын маалыматына караганда полиция 5 мүнөттөн кийин келген. Жабырлануучу тез жардам чакырууга аргасыз болгон. Дарыгер өзү белгилегендей, буга чейин хиджабчан бейтаптарды текшерүүдө мындай кыйынчылыктар пайда болгон эмес. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Өткөн жылы ушул күндөрдө Бактыбек Калмаматов азаттыкка кыйкырып интервью берип атканда айткан эле, жаңы жылдан кийин Кыргыз темир жолу Россияга кеткени турат. Аны депутаттар колдоп бергени турат. Алдагы 120 депутат менен Жээнбековду ээрчип 6 миллион калк анга секиргени турабыз. Анга деп көрсө, шайлоо бүтөр менен 7-чи чакырылыштын депутаттарына темир жол Россиянын карамагына өтсүн деген добушту өткөрүп беришмек экен. Акмактар десе. Шылтоо да даяр эле. Пандемия, казынада акча жок, анан балаң түкүндеп туруп ак падышага каратышмак болчу экен темир жолдо. Бактыбыз бар туура, Кудайга шүгүр, президент дагы азамат дейли. Анткени Садыр Жапаров темир жолду ак падышага карматып бермек түгүл, Дашковду торго салып туруп темир жолдун түшкөн кирешесин түптүз казынага бурган эле. Мына эми топтолгон каражат бир нече мамлекеттик долбоорлорго жумшалганы турат. Иштесе болот бекен, болот экен. Бир уч акмактар сатканга эле даяр болчу да. Бергенден башканы билишпейт. Уялбай анан дагы алды такты талашып, арт алдыдагы шайлоого аттанып жатышат. Жаткыра чапса. Калмаматовдун видеосун бир көрүп койгула факты үчүн, деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.
Улукбек Маматаев: темир жолду куруп алсак, мигранттарга жумуш өзүбүздөн табылат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун башкаларга алдырып жиберсек, анда бизде экономикалык керемет жасоого экинчи мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Мындай пикирин жарандык активист Улукбек Маматаев билдирди. Анын айтымында, буга чейинки президенттер чоң державалар мигранттар күйүү чумай экономикалык кысымдар керек болсо бийликти алмаштырып коюу коркунучу менен кармап келишти. Учурдагы президент тобокелге салып ишти башташы керек. Ар бир мамлекетте президент чечкүндүү кадамдарга барганда өзүнүн тобокелчиликтери болот. Азыркы убакта президентке элдин эбегейсиз колдоосу керек. Мигранттар да биздин эл, алар да кыргыз жарандары. Аларды башка мамлекеттер кысымга алып бизге каршы курал катары колдоно турган болсо, алар сөзсүз биздин мамлекетти колдошу керек, туруп бериши керек. Кайсы бир убакка чейин бизде кыйынчылык болушу мүмкүн, бирок темир жолду куруп алсак, ошол мигранттарга да жумуш өзүбүздөн табылат. Башка улуттун алдына барып, аларга басуунун кереги жок болот. Биз ошону элге туура жеткиришибиз керек. Балким 3 жыл, балким 5 жыл кыйналабыз, бирок ушул долбоорго тике туруп беришибиз керек. Президент, өкмөт, башка мамлекеттер элдин маанайын карайт. Эл патриоттук маанайда болсо, эч ким бизге тоскоолдук кыла албайт. Анда далай чоң долбоорлор ишке ашат, дейт саясатчы. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Сабатсыз чимкириктерден түзүлгөн комиссия жылуулук электр борборундагы афераны текшерип барышып, жыйынтыгында 111 миллион доллар зыян болгон деп табышты. Мындай пикирин активист Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында жазып чыкты. Жылуулук электр борборунда уурдалган акчага 484 жаңы мектеп тургузулмак экен. Андай экенин төмөндө болжол менен эсептеп чыкты. Максим Бакиев жылуулук электр борборунун модернизация иштерин толук бүтүрүү үчүн Кытай өлкөсү менен 150 миллион Америка долларына келишим түзгөнүн ар бир кыргыз билет. Ал эми Бакиев өлкөдө үй бүлөлүк кланды түзүүдө. Бакиевди бардык эсепеттерге күнөөлөгөн Атамбаев Сарымышык баласы Сапар Өкө дал ошол жылуулук электр борборунун келишимин 2,5 эсеге, так айтканда 386 миллион долларга көтөрүп салган. Сабатсыз чимкириктердин түзүлгөн комиссия жылуулук электр борборундагы афераны текшерип барышып, жыйынтыгында 111 миллион доллар зыян болгон деп табышты. Менимче ушул жерде да адамдарды күмөн жараткан чоң коррупция сасып жатат. Эгер эле жакшылап башынан текшерсе, Максим Бакиевдин эсеби боюнча ремонт иштери 150 миллион долларга бүтө турган болсо, анда келтирилген зыян 206 миллион долларды түзүш керек эле. Бир кычкач 600 доллар болуп жатканын өзү эле дал ушул менен айтканын далилдеп турат. Армения 250 миллион долларга жаңы жылуулук электр борборун тургузганын айта турган болсо, анда ашыкча сөздүн деле кереги жок. Болгону цифра менен көрсөтүп койсок жетиштүү болот. Кара Сууда жаңы мектеп 39 миллион сомго бүтүптүр. Эсептеп көргөндө 206 миллион долларга 484 мектеп бүтмөк экен. Ошондо Атамбаев өзүнүн аппетити тоодо жуткучтары менен нөлдөн тургузулган бүтө турган 484 жаңы мектепти жалмап жутуп коюптур. Ал эми өлкөдөгү бардык коррупционер шакалдарын жегендердин урлуктарын элестетип да көрө албадым. Анан кайдан жүрүп Кыргызстан оңолот, элибиз жакшы жашоого жетет. Коррупционерлердин бар мүлкүн конфискациялоо мыйзамы иштемейинче коррупционерлердин арыла албайбыз. Бул мыйзамды соттор да колдоно албай жатышат. Себеби эртең эле өз баштарына барып калышы мүмкүн да, деп белгилеген Бөрөкулов. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаев Армениянын экс-президенти менен эмнеге жолукту? Ереванда Кыргызстандын экс-президент Аскар Акаев менен Армениянын мурдагы өлкө башчысы Левон Тер-Петросян жолукту. Бул тууралуу Армениянын улуттук конгрессинин маалымат катчысы Арман Мусинян Facebook баракчасына билдирди. Жолугушуу бейшемби күнү Тер-Петросяндын хан сарайында өткөн. Акаев Ереванга Россия Армения университетинин чакыруусу менен барган. Окуу жайдын жетекчилиги ага ардактуу доктор намын ыйгарууну пландап жатканын айтылат. Ошондой эле өлкөнүн мурдагы башчысы бир катар лекцияларды окумакчы. Мусинян белгилегендей, Тер-Петросян менен Акаев 8 жылда эки тараптуу деңгээлде жана КМШ алкагында активдүү кызматташкан. Бөтөнчү эки тең илимден саясатка келгени бири-бирине жакындатып турчу, деген Мусинян. Аскар Акаев эгемендүү Кыргызстандын алгачкы президенти. Ал 2005-жылы өлкөдөн качып, ошондон бери Москва шаарында жашап жүргөн. Анын үй бүлө мүчөлөрүнө бир катар кылмыш иштери козголгон. Эске салсак, быйыл августта 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келген Аскар Акаев УКМКга кирип сурак берген. Ал күндөр боюнча болгон чындыкты айтып берерин билдирген. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Орус дөсү бокс боюнча дүйнө чемпиону Валуев кыргыз элин эмнеге сотко берди? Кыргыздарда жөн жүрүшпөйт эмеспи? Койду кыргыздар баалашат, бекер жерден анын атын кой дешкен эмес. Эти да алтын, сүтү да алтын, жүнү да алтын, жада калса богу да алтын. Кой муну баалаш керек дешип кой коюшкан. Ал эми орус тилинде баран деген сөз башы иштебеген кем акыл адамдарга ыйгарылат. Улутуна карата сөздөрдөгү айырмачылык. Бокс боюнча дүйнө чемпиону учурда Мамдуманын депутаты, Мир телеканалынын алып баруучусу Валуевди кыргыз элин сотко берүүгө аргасыз кылды. Анткени кыргыздар жөн жүрүшпөй асыл тукум
сомду эң зор ириктин атын анын атынан атап коюшуптур. Аны баранга теңешкени үчүн Николай катуу арданыптыр. Мени аюуга, жолборско, жылкыга, төөгө же букага теңешти эптеп чыдайт элем, бирок менин атымды 150 килограммдык баранга теңегени кыргыздардын катуу кеткени деп катуу кыжырланып жатат. $20,000 Балуев аттуу ирикти эми шишкебек жасап алсын деп алдына түшүп, Кожомкул депутатка бербесе болбой калды. Болбосо бокстан чарчабаган Коля соттон да чарчабайт болуш керек деп Азизбек Келдибеков жазды. Булак Назар Ньюс, KG. Эл чындыкты билсин.